8-ден 6 мүнөт өттү. Ардактуу радио каармандар, сиздер Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Ошондой эле Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасына биздин программа онлайн трансляция болуп жатат. Мына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдө Жашыл Мурас улуттук кампаниясы башталган. Агылай Кыргызстанда жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалган. Мамлекет башчынын Жашыл Мурас демилгесинин алкагында бак төгүү акциясына журналисттер катышып, бул жолу дем алышта бак тикти. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы, ошондой эле бир нече медиа өкүлдөрү Ынтымак паркында жана Ал Арча айылында жалпысы 400 түп ийне жалбырактуу көчөт отургузду. Мындан тышкары биздин кесиптештер Чүй областынын Байтик, Байгелди жана Арчалы айылында дагы көчөт отургузган. Жалпысы ошентип 800 түпкө жакын көчөт ушул Жашыл Мурас акциясынын алкагында олтургузулду. Биз мына ушул Жашыл Мурас улуттук кампаниясынын негизги максаты жана быйылкы жылга коюлгон пландары туурасында кеңири кеп кылуу үчүн студияга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Кубат Касейинов жана Айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматынын директору Алмаз Мусаевди чакырдык. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде сиздерде мына ушул Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө байланыштуу суроолоруңуздар бар болсо, анда 0312 39 21 90 шаардык номерине жана уюлдук телефондон чалам десеңиз 0502 39 21 90 номерине чалсаңыз болот. Мындан сырткары биз Facebook социалдык тармагындагы Биринчи радионун расмий баракчасынан дагы түз эфирге чыгуудабыз. Комментарийге сизди кызыктырган суроо болсо жазып калтырыңыз. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Кубат агай, мына Жашыл Мурас долбоору туурасында жалпы улут жакшы билет, ошентсе дагы бул жакшы демилге, жакшы ишти кайра эске салып туруу ашыкча болбойт. Ушул Жашыл Мурас долбоорунун негизги максаты туурасында сөздү баштап берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Алгач орозо күнүндө бардыгыңыздарды куттуктап кетейин. Мамлекетибизде социалдык экономикалык жактан өнүгүштөр болсун, туруктуулук болсун, тынчтык болсун, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө жетишкендиктер, бекем соолук болушуна тилектешмин. Туура суроо бердиңиздер. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын бул жаралышы кичинекей тарыхына толуктолуп кетейин. 21 сентябрь 2021 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 76 сессиясында бийик трибунада жүздөгөн өлкөлөрдүн жетекчилеринин катышуусунда урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бийик трибунадан чакырык жасап, жалпы эле ошол климаттык өзгөрүш дүйнө жүзүндөгү болуп аткан көрүнүшкө, анын ичинен адамзатына, жан жаныбарларга, жалпы эле жаратылышка тийгизген терс таасирин баса белгилеп, ошол жерден 2000 жылы дүйнө жүзүндө биринчи тоолор жылы деген эл аралык форумду өткөрүлгөн. Аны 22 жылы, ошол 20 жылдан кийин эл аралык тоолор жылы болсун деп демилге көтөргөн. Ошондой эле тоолордун климаттын өзгөрүүлөрүн баса белгилеп, ушундай демилгени жанагынча делегаттар, катышуучулар бир добуштан колдошкон. Анан эми бул президентибиздин жооптуу жана ошол сыймыктуу бийик трибунадан кылган чакырыгы жөн эле сөз менен калбастан, мына 31 январда тоолор 2022 жыл тоолор жылы, ошо тоолордун экосистемасын климаттык туруктуулукту камсыз кылуу жылы болсун деп жарлыгын чыгарган президентибиз. Ушул жарлыкты ишке ашыруу максатында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбекович Жапаровдун тескимеси менен 59 пункттан турган иш-чара жолдор картасы бекитилип, ошол жолдор картасынын дээрлик
көп бөлүгү биздин жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине жана айыл чарба министерствосунун алдындагы токой кызматы органына жүктөлгөн. Анан былтыркы жылды биз ийгиликтүү аяктадык десек болот. Планга коюлган 7 миллион көчөт отургуза турган болсок, биз планды ашыгы менен аткарып 8 миллион 130 миң көчөт отургузулдук. Бул эми көчөттүн жашап кетиши приживаемость деп коет го. Анысы бир 70%дан ашыгыраак болду. Бул дагы мындан да жакшы болсо болмок, бирок эми биринчи алгачкы кадам болгондуктан кайбир жергиликтүү органдардын баягы туура эмес жерлерге же болбосо мал кирип кеткен учурда суу жетпей калган жерлер болуп, ушундай кемчиликтер катталды. Анан эми суроо берип кетпедиңизби? Мына биринчи мына кечээ эле кайра 2023 жылы ушул Жашыл Мурас улуттук мындай компаниясы эми бул үзгүлтүксүз даярдык менен келди да, мына токой кызматы көчөттөрдү көчөтканаларда даярдап келди. Анан компания кайра жаздын келиши менен качан башталды? Биз билгенден мамлекет башчыбыз баштап берди окшойт. Туура айтасыз. Урматтуу президентибиз биздин ботаникалык сад, ботаникалык бакча деп коебуз. Ошол жерге барып көчөт отургузуу менен баштап берди. Ошол жерде администрациянын, анан эми жеке эле алар эмес, дагы баягы активдүү жарандар дагы барып катышышты. Ошол жерде жөн гана көчөт отургузуп жөн болбостон, ошол ботаникалык садты келечеги боюнча дагы талкуулар жүрүп, тийиштүү органдарга тийиштүү тапшырмалар берилди. Андан кийин ошо түштүктө климаттык шарт, жаратылыш шарты эртерээк жылуу болгондуктан март айында ушул Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында ЭКО-МИР деген коомдук бирикме менен биргеликте биз 25.600 түп көчөттү бадам фисташка деп коебуз. Ошол Азербайжан кагазы деген породасы бар экен. Ошону отургуздук. Отургузуп, бул Баткен областынын Лейлек районунун Мурас айылы, Маргун айылы деп аталчы. Ошол 100 гектарга отургузулду. Мунун максаты бадамдын бир 3 жылдан кийин алгачкы мөмөлөрүн дээрлик көп учурун берип баштайт. Андан кийин 7-8 жылдарда ошол айылга эң эле аз дегенде 50 миллион киреше кирип турат деп биз болжолдоп элге эл алдында дагы айтып, элди дагы кубантып келдик. Жакшы. Эми Алмаз Мустафаевич, сиздердин кызмат тарабынан ушул Жашыл Мурас өнөктүгү башталгандан бери аткарылган иштер, быйылкы жылга коюлган пландар боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Былтыркы 2022 жылы ошол биздин ошол мамлекеттик токой фондунун жерлеринде 1130 гектар жерге токой өстүрүү иштери пландалып, ошол 1177 гектар жыйынтыгында отургузулду да. Ошол жерде 69,7% болду. Ошол жерде өнүмдүүлүгү токойлордун. Биз ошол жерге 1.833.000 көчөт дарактарын отургуздук. Ал эми 23 жылга бизге ошол планыбызды, тапшырмабызды 2 эсе кылып көбөйтүп бекитип берди Айыл чарба министрлигинен. Жашыл Мурас компаниясынын алкагында 2260 гектар жерге биз быйыл ошол отургузушубуз керек. Бизде эми токой чарбасында токой өстүрүү жыл баягы такыр токтобойт, жыл мезгил бою. Биздики ошо күздөн баштап эле ошол 2260 гектар жерлердин кыртыштарын даярдоо иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ошол 1300 гектар жерде кыртыштар даярдоо иштери жүргүзүлүп бүттү. Андан сырткары ушул 2260 гектар жерлердеги
кайсы дарактарды отургузабыз, бүт ошол баардыгы карталардын баары бекитилип берилди токой чарбаларына. Токой отургуз иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө. Эң негизгиси ошол Жашыл Мурас компаниясынын алкагы, бул биздин ушул компаниясы биздин Токой кызматкерлерине дагы чоң дем күч берип атат. Анткени жапа тырмак бүт кыргыз эли да дүйнөлүк баягы коомчулуктар дагы аябай кызыгуу менен карап турат. Бул компания эмне болуп атат деп. Мындай компаниялар эми бүт коңшу мамлекеттерде дагы жүрүп атат. Бирок ал жерде биздики өзгөчөлүгү, биз баягы өтө көп, баягы чоң көп масштабтуу немен койгон жокпуз. Ушул жылына 7 миллион деп ушундай бир чек баягы аныкталган. Бул баягы бир жарандан бир көчөт деп, ошол баягы Кыргызстандын элине жараша ушундай чыгарабыз деген. Анан бүгүнкү күндө ошол жылдан жылга эми бул Жашыл Мурас 1 жылдык 2 жылдык компания эмес да, бул ошондуктан бизге дагы план тапшырмалар жанагы үрөндү чогултуу боюнча, урук чогултуу боюнча, көчөтканалардын санын көбөйтүү боюнча, көчөттөрдүн ассортиментин көбөйтүү боюнча, көчөттөрдүн санын көбөйтүү боюнча план тапшырмалар коюлган. Биздики ошол 23-жылга биз 13 миллионго жакын көчөт материалдарын даярдадык. Бул ошол 38 дарактын түрү боюнча ошол даярдалды. Анан мындан ары дагы бизде ушу көбөйтүү, анткени жылдан жылга баягы отургузуу иштери көп болуп атат да. Ошол 13 миллиондун ичинен 7 миллионго жакыны бүгүнкү күндө стандарттуу отургузууга жарактуу дарактар болуп саналат. Былтыркы жылы болсо ошол 1 миллион, жана мен айтып өтпөдүм, 1 миллион 388 миң көчөт отургузганбыз. Андан сырткары 637 миң көчөттү биз баягы ошол мекемелерге, айыл өкмөттөргө, баягы жеке жактарга сатыкка чыгарганбыз. Андан сырткары 120 миңдей көчөттү биз ушул айылдардагы, ошол элет жерлериндеги аярлуу катмарлардын үй бүлөлөргө бекер таратып берилген да. Бул баягы мөмө бак плантацияларын түзүү максатында ошондой иш-чаралар жүрдү. Азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар. Суроону кабыл алабыз. Саламатсызбы, байланыштасыз? Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Бишкектен чыгып атам, атым Мырзан да. Угуп атабыз. Бул демек аябай жакшы да, жыл сайын эле баягы отурушуп келебиз. Санына эмес, сапатына көңүл көбүрөөк бурсак да. Жыл сайын отурсабыз, бул жыл сайын отурган сайын жыл сайын кыйрат, жүзөк куурап калат, өспөй калат, чыкпай калат да. Анан ошону бир айыл өкмөт болобойчу айылга коюлса, же шаардын ичин билиме бекитип бердиңерби? Анализдеп көрдүңөрбү? Былтыркы тиккен көчөттөр канчасы өстү, канчасы куурап калды, канчасы каралбай калды. Эже ошондо бирөөгө табыштаганды баягы аткарбаса ошого иш-чара колдонуңарбы? Ата жыл сайын тигерес, жыл сайын кыйрылып. Мисалы айтып кетейин, шаардын ичинде көп кыйрылып кетет көчөдөгөчү. Көчөдө бактак кыйрылат, көп кыйрылат да. Анын ордунда койбойт, анын ордунда жанагы илеге магазин салат, салып коет, эме салып коет дагы. Тиккенден дагы жоготканыбыз көбүрөөк болуп атат да. Ошо көзөмөлдөө бар, биринчи баягы санына, сапатына карасак дейм. Рахмат. Сизге да рахмат. Урматтуу радио угуучу, эң көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Биздин жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлиги ошол отурулган көчөттөргө, мурун өсүп аткан көчөттөргө дагы такай мониторинг жүргүзүп, контролго алып келебиз. Ошо туура айтасыз. Быйылкы жылы эми былтыркынан алгачкы отурулгандар баары эле өсүп кеткен жок. Жогоруда белгилеп айттым эле. 70%тен ашыгыраагы өспөй өндү. 70%тен ашыгыраагы өндү. Анан 20 канча проценти өнбөй калды да. Бул себептерин жогоруда белгилеп кеттим. Ошол туура эмесирээк жерлерге, таштак жерлерге же болбосо мал жандыктар жеп кеткен учурлар болду. Бул боюнча дагы биздин регионалдык башкармалыктар бар. Ал жактын инспекторлор көзөмөлдөп ар дайым бизге отчетту берип туруп атат да. Анан Мекеме ишканалардын алдына тигилген болсо, алардын мисалы үчүн өнбөй калган болсо, аларга бир чара колдонулдубу деген суроосу да болду. Туура, суроо колдонулар баягы предписание барактарын берип, биз тиешелүү чараларды эми
чараларды аябай катуу чараларды көргөн жокпуз. Мына Кудай буйрса быйылкы жылы министрлер кабинетинин тескемеси чыкты. Ошондо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, жергиликтүү администрацияларга, ошол жана ошондой эле президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, министерстволорго ар бир баягы тескемеде өзлөрүнө милдеттенмелер жүктөлдү. Ошонун ичинден ар бир жылдын 1-мартына чейин ошо көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча штабтар түзүлүп, штабтардын иши аткарылышы боюнча ошону мындан ары гүлдөп өсүп кетиши боюнча мониторингти биздин министрлик көзөмөлгө жүргүзүп атат. Бул жерден жүргүзүп келет мындан ары да. Алмаз мырза, сиз дагы мындай адис катары айтып өтсөңүз, мында отургузулган бактын баары эле табиятынан өнүп кетпейт да туурабы? Жанагы мал жеп кеткен учурлар, адам фактору же болбосо ар кандай себептер болушу мүмкүн, бирок өзү мындай жалпы эле мындай отургузулган бактын баары эле өнүп кетиши дагы мүмкүн эмес болсо керек. Ушул жагын бир түшүндүрүп өтсөңүз. Угарманыбыз байланышка чыгып калды, анын суроосуна жооп бергенден кийин жакшылап түшүндүрүп кетесиз да, туурабы? Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздар, ишкектен эсен. Угуп атабыз. Мен биринчи кечирим сурайын, эгер биз сизде бир сын сыяктуу сурообуз болуп калса, ал силердин ишиңерди бир кемчилиңерди чукулаган үчүн эмес, биздин жаратылыш сопсонун болуп, жап-жашыл болуп, баягы мурункудай болбосо да мурункуга окшошуп эгемендиктин даам эле жаратылышты кыйратуу эмес, эгемендиктин милдети да бар, аны сакташы керектигин эскерткибиз келет да. Сиздин сөзүңүздө мага жакпай калганда тапшырма берилди дейт. Силердин министрлигиңер тапшырмасыз иштебейби? Мени ушундай ойлондурат да. Эми жок дегенде мен ушул суроону көп берем да, эмне үчүн биздин тиги алыскы тоолорубузда канча токой калды? Чаткалдын чытырман токоюнан бир нерсе барбы? Алайдын ачалары түгөнгөн жокпу? Алайкынын карагайы канча калды? Нарындын карагайлары түгөнгөн жокпу? Көлдүн карагайынын учету бар, ушулардын бар жогун аэрофотосъемка дегенди бир бесплотникту колдонуп туруп тартып, мындай токой эл азыр мындай таз болуп калыптыр деп айтсаңар жок дегенде ошол жерде кыйгандар, жаратылышка жырткычтык менен мамиле кылгандар бир аз уялар. Аны только силер тапшырманы күтүп, анан оңдун чечими боюнча биз жаратылышка көз салбасак, анда биз эмнеге атуулубузду деп басып жүрөбүз. Эгер мен каттыгыраак айтсам, сиз мага капа болбоңуз. Жаратылышка күйгөндүгүбүз үчүн суроону жанагы буга чейин да берди го. Былтыркы 5 миллион көчөт 55 000 гектар жерге ээлеш керек болчу да. А бир 5 гектар жердин көчөтү өстү экен. Ушу качан ойлоносуңар? Рахмат. Өнүмдүүлүктөр боюнча да сөз болуп калды. Бизде бүгүнкү күндө бардык эле дарактар өсө бербейт, кыйын. Анткени бизде баягы традициялуу эмес баягы багбанчылык жерлерди өздөштүрүү боюнча дагы иш-чаралар жүрүп атат. Кунарсыз жерлерди өздөштүрүү боюнча ал жерлерди өзүңүздөр билесиздер, жана какырап бош турган жерлерге көбүнчө биз ошол мөмө дарактардын плантацияларын уюштуруу аракетин кылып атабыз. Бул жерде баягы кургакка чыдамдуу өсүмдүктөрдүн түрлөрүн, мисалы үчүн Баткенде бүгүнкү күндө ошол 1000 гектардан ашык жер ошол токой баскан аянтка айлантылды. Бул жалаң ошол какыраган талаада саксабылдын үрөнүн отургузуп, бүгүнкү күндө ошол жерде жакшы иштер жүрүп атат. Андан кийин ошол ысыкка чыдамдуу болгон бүгүнкү күндө ошол бадам, мистенин да көчөттөрү көптөгөн плантациялар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошол агро токойчулук деген дагы бир багыт жакшы нукка коюлуп баратат. Ошол жерлерде мисалы үчүн ортолорун, мисалы үчүн бизде дагы ошол Баткенде саксабылды отургузганда ошол ортолоруна жана ферула плантацияларын уюштуруп атышат. Бул дагы бир жакшы нерселер. Бул жерде тагыр суу чыкпаган жерлерде. Андан сырткары бизде баягы кээ бир жерлерде скважиналар менен суу чыгаруу, тамчылатып, жамгырлатып сугаруу ыкмаларын пайдалануу менен токой отургузуу иштери жүргүзүлүп атат. Эң биздеги ошол кыйын болуп аткандагы ошол бүгүнкү күндө ошол отургузулган плантацияларды андан ары ошол өнүмдүүлүгүн камсыз кылуу, кайтаруу, сактоо иштери кыйын болуп атат. Чынында баягы бизде бүгүнкү күндө ошол мал чарбачылыгынын эгейсиз өсүшү менен
бүгүнкү күндө да ошол айыл чарба министрлиги да ушул проблемага өтө көңүл буруп, малдарды жанагы фермаларда кармоо ыкмаларын жайылтуу, жанагы асылдуулугу жогору болгон жаныбарларды породаларын алып келип ошолорду өстүрүү максатында санына эмес сапатына өтүү жактарында көңүл буруп атат. Андан сырткары бизде ушул токойду өстүргөндөн кийин бизде ошол токойго отургузууга чыгарган көчөттөрүбүз, көчөтканаларда бул жанагы уругунан терилип алгандан баштап дээрлик 8-9 жылга чейин ушул токойчулардын бапестеп ушул көчөтканаларда өстүрүлөт да. Ошондон кийин анан жана таллаларга отургузууга жиберилет да. Биз дагы абдан баягы толкундануу менен карап турабыз, анткени ошол 8-9 жыл бою багып өстүргөн көчөтүбүз тышка чыгып жанагындай жакшы акциялар болуп эле анан кайра эртеси күнү курап калышын биз да каалабайбыз. Ушул жерден жана жоопту узатсаңыз, 30%-20%га жакын өнүм болбой калды деп атпайсыздар. Ошол сиздер деле питомниктерди өстүрүп атканда жана урукту сепкенден кийин баары эле 100% өсүп кетпейт да, өзү табиятынан. Мисалы үчүн дүйнөдө деле тажрыйба кандай? Ушул олтургузулган көчөттүн канча пайыз өнөт дагы, өнбөй калган учурлары да болобу? Биз Түркиядан көп жүрөбүз, бир көчөткө дагы мындай кам көрүп тегерегин коргондоп койгон учурларын. Ошондой сыяктуу 100% өсүп кеткен ошондой каралып атса да барбы же мүмкүн эмеспи? Мектеп бөлүмүнөн себилме көчөттү алып чыкканда бир площадкага койгондо 3 дөн отургузулат да. Ошол площадкада кийин негизи бирөөлө өсөт да. Эгер 2-3 тең чыгып калса, берки жерлерге кийин которуп жылыштырып турат да. Ал эми биздин токой чарбасынын көпчүлүгү баягы айыл чарбасы менен алмаштырып алышат да. Ошол бүгүн отургуздук, эртең эле дүркүрөп токойгона деп. Токойчулар бизде айтып коет, токойчулар өзүнүн эмгегин кылган баягы плантация түзүп иш кылганын өзү да көрбөй калат депчи. Дээрлик жанагындай чоң токой массивге айланыш бул 30 жылдап кетет да. Ошондо ошол биздин токойчулардын сөзү бар, ушу биздин балдарыбыз деп. Ошондо бизде ошол көбүнчө жана токойчулардын балдары, неберелери ушул атасынын баягы ишин улап ошондон иш алып барган бизде ошондой көп да. Негизи бизде токой өстүрүүнүн ыкмалары боюнча 25% өнүмдүүлүк болсо, бул жерде ошондо гана жана чыгыштоого мажбур болот, анткени бул жерде эчтеке өспөйт экен деген баягы немеге келет да. Эгер андан өйдө болсо, жылда толуктоо иштери менен ошентип толуктап отуруп, мисалы үчүн бир 5 гектар жерге бир 1000 көчөт отургуздук деп койсок, ошонун баягы өнүмдүүлүгүн санаганда жазында күзгү ревизия болуп турат бизде. Ошондо санаганда эмне себептен курап калды, баягы жыйын немелердин баары талданат дагы, анан ошол жерде убагында малга тебеле тийдиби же сугарбай койдубу, ошол жактарын карайт. Корубай койдубу деп ошол жактарын карагандан кийин тийиштүү ошол жерде кызматкерлерге чара көрүлөт. Андан кийин ошол жерде баягы толуктоо иштери жүргүзүлөт да. Кээ бирлери которулуштуруп баягы көчөтканадан чыгып отургузгандан кийин ооруйт. Кээси 1 жылдан кийин баягы кыймылга келип өсө баштайт. Кээси 1-чи жылы тамыры бекемделип, үстү жагы ураган бойдондой болуп көрүнүп турат, бирок тамырын алып андан кийин 2-3 жылдар өсүп кеткендери бар. Мисалы үчүн жанагы эле ошол Саксы абылдыкы 1-чи жылы чыгат дагы жакшы чыгып, 2-чи жылы вообще чыкпай калат. Көрүнбөйт да. Ал тамырын алып, тамырын бекемдеп аткан болот. 3-чү күнү кайра ошол жерден эле түпкү дүмүрүнөн кайра жанынан бутак болуп чыга берет да. Ошентип отуруп булар даракка айланыш үчүн эле жок дегенде 20 жыл керек да. Ошондуктан биздикилер көп ойлоп атпайбы, отургузса эле өсүп кетет деп. Жок, бул жерде аркасынан дагы талыкпай баягы кайтаруу, сактоо баягы иштери жүрүш керек да. Мына ушул жашыл мурас долбоорунун эле алкагында ушуга улай эле өлкөдө ирригациялык системаны оңдоо дагы абдан масштабтуу жүрүп атат. Бюджеттин каражатынан былтыр 1 миллиард сом бөлүнгөн, быйыл дагы андан да арбын каражат бөлүнүп атат. Анан мындай логикалык жактан алганда мындай бири-бирин коштоп аткан компания деп да айтсак болот да. Анан Кусейин агай, сиз жогоруда мына Баткенде мурас айылына жанагы бадам тигилгенин айтпадыңызбы? Бул экономикалык жактан мындай эң пайдалуу албетте. Сиздер ушундай жол картасын иштеп чыгып, Кыргызстан аймагында кандай жерлерди өздөштүрүш керек,
мындай ошол эле учурда жана айыл чарба багытындагы жерлерди да сактап калып бул деген жанагындай суу чыкпаган жерлерге суу чыгарып тамчылатып сугарып бак тигип атышат. Ошону бир эмне үчүн ушундай мөмө берүүчү бак даракты отургузууга артыкчылык, бул албетте экономикалык жактан. Анан ошондойдун баарын бир эсептеп чыктыңыздарбы? Өйдө жакта агайыбыз да сизге суроо берип кетпедиби? Тапшырма эле кое бересиңерби дегендейчи. Негизи сиздердин министрликтин милдети да ушулбу? Ушуга бир токтолуп берсеңиз. Туура айттыңыздар. Урматтуу агайга жооп кылайын. Биз тапшырма алган бул кошумча тапшырма. Антпесе биздин министрлик жана айыл чарба министрлик түздөн түз бул тармакка жооптубуз. Анан эми сиз да туура түшүнүңүз. Теги бул адамзаты жаратылышынан бул дүйнө жүзүндө табигатта микро макро организмдердин бири бири менен тынымсыз күрөшү жүрүп турат экен да. Анан эмне үчүн орустар теги ошибка человечества деп адамзатын айтып коет. Анан мына жаратылыштын ой боюна койбой, ойдон коруп, тоон коруп бир өзүбүздүн кызыкчылыкка же болбосо өзүбүздүн теги атаандашууларга алып келген мындай учурлар болот экен да. Эми агайга суроо катары баары жооп катары баары эле сиздей патриот эмес экен. Ошонун баары беш кол тең эмес, баары кыйып жөн жаткан жаратылышка кол салып атпайбызбы? Анын баарына жанагындай чараларды көрө турган биздин министрликтер. Ошондой эле мына мурас айылы деп адам тигип атасыздар. Мага ушул жактыда кийин экономикалык жактан пайдалуу да. Эң туура жерге бадам өсүп кетпесе. Адыр суу барбаган жерге скважиналар казылды. Ошол водозаборлор орнотулду. Ошол жерден бадам бул 2-3 жылга чейин тамыр алганча кошумча сугаттар менен сууну көбүрөөк талап кылат. Андан кийин Кудай буйрса 3-4 жылдан кийин тамырлары тереңдегенден кийин ошол нормага алынган сууларды башка багытка дагы колдонсо болот. Бул жер эң эле жакшы иш чара деп айтсак болот. Анан муну тамчылатып сугаруу ыкмасында колдондук. Анан бул жерде мындай кошумча айтып кетиш керек. Жанагы жалпы активдүү жарандардагы мамлекеттик мекемелер, окуу жайларда сыртта калган жок. Мисалга алып үлгү боло турган мына агрардык улуттук университеттер мына бүгүнкү күндө 350 түп ар кандай бактарактарды отургузду. Алар жанагы өзлөрүнүн технологиясы менен тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуу менен бул дагы эми башка жогорку окуу жайларга, башка мамлекеттик органдарга бул үлгү боло турган бир жакшы нерсе болду. Учурдан пайдаланып ошол университеттин жетекчилерине, студенттерине биз ыраазычылык айтып кетет элек да. Бул үлгү катары барып көрсөңүздөр болот, кызыккандар. Агай, анан мөмө берүүчү бактардан дагы башка кайсылар отургузулуп атат? Жашыл мурас улуттук өнөктүгүн алкагында экономикага салым кошот деп жогоруда бадамды мисал алдыңыз. Андан сырткары дагы кайсыл мөмө берүүчү бактар? Эми андан сырткары да мына токой кызматында биздин биргелешип иш жүргүзүп атпайбызбы? Биздин мамлекеттик парктарда же болбосо өзгөчө корголуучу аймактарда питомниктер аз. Бизде ийне жарбулактуу, жазы жалбырактуу гана бактарактар бар. Мөмө жемиштерди болсо бул токой кызматы тескейт. Ушул агротокойчулук боюнча Алмаз мырза сөздү улап берсеңиз, ушу негизи эле токой кызматы бул жапайы өскөн токойду сиздер карап, анын мындай санын санап көбөйтүп коргоп келатасыздар да. Анан агротокойчулук деген түшүнүк акыркы убактарда кеңири колдонулуп атат. Мына ушуга токтолуп берсеңиз, андан кийин жанагы агайыбыздын узаткан суроосу жана жапайы жаратылыштагы токой жөнүндө сөздү андан кийин кеп кылалы. Агротокойчулук боюнча бизде дагы жакшы мисалдар бар. Былтыркы жылы ушул 2-3 жылдык эмгектин акыбети деп айтсак болот. Ушул
Жалал Абад областында Достук айыл өкмөтүндө 300 гектар жерди ошол жергиликтүү элдер менен биргелешип 300 гектар жерди биз коруп бергенбиз. Ошол эл аралык бир донорлорду алып барып ошол жерге суусун чыгарып тамчылатып сугарууну койгонбуз. Ошол жерге баягы алчанын баягы көчөттөрүн отургузушту элдер өзлөрү. Биз ошол биз жактан көчөтүн алып бердик. Элдер өзлөрү чогулуп өзлөрү курчады. Биз материалын алып бердик. Бүгүнкү күндө тамчылатып сугаруу системасы толугу менен коюлду. Ошол убакта эми ал көчөт баягы түшүм бере турган убакты уже 2-3 жыл күтүш керек. Бирок ошого карабай биз өткөндө барсак, ошол ар бир бактын түбүнө баягы тамчылатып сугаруу болуп турат да. Ошонун жанына коондарыбыз эгип койгон экен. Бүгүнкү күндө уже түшүм алып атышат да. Бул жерде баягы комплекстүү түрдө жерди өздөштүрүп атышат деп айтсак болот. Андан сырткары мынакей жогорку кеңештеги айыл чарба министрлиги баягы инициатор болуп чыккан, жогорку кеңеште кабыл алып берди. Кунарсыз жайыттарды ошол бактарак отургузуу максатында берүүгө уруксат берилди да. Бул жок эле дегенде 500 000 гектар жер баягы бактарак отургузулат деген сөз да. Бирок эми ошол жалпы сөздүн аркасында эми биз ошого даяр болуп, бизде дагы ошол тапшырмалар коюлду. Жанагы кунарсыз жерлердеги 500 000 гектар жерлерге кандай көчөттөрдү биз сунуштап, баягы көпчүлүгү баягы чет өлкөдөн көчөттөрдү алып келип, анан дыйкан баягы сапаттуу көчөт эмес экенин билбейбиз да баягы. Өздөрү эле алып келип отургузуп, анан ошол баягы мээнет кылып, эмгек кылып, анан түшүм алам дегенде ошол түшүм жок. Ошол жерде анан күйгөнүн ошондо билип атпайбы? Адистер менен кеңешпейишип калган. Ошол убакта баягы анан ошондуктан бизде дагы ошол тапшырма коюлган, өзүбүздөн чыккан көчөттөрдү, баягы биздин жерге ылайыкташкан көчөттөрдүн ыңгайлаштырган көчөттөрдү көбөйтүү максатында токой чарбаларда бүгүнкү күндө ошол питомниктерди көбөйтүү иштери жүрүп атат. Андан сырткары жаңы технологияларды пайдалануу менен ошо көчөттөрдү батыраак өстүрүү, өнүмдүүлүгүн баягы 2-3 жылга эртелетчү дагы шарттар бар да. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр бар. Жана күнөсканаларда өстүрүп чыгаруу, жабык тамыр системасы менен баягы отургузуп, ошо менен баягы кайсы убакта болсо дагы отургузсак болот. Былтыркы жылы биз пландап көрдүк. Июндун 11-июнунда биз көчөт отургуздук. Ошол жерде биз баягы көчөттөрдү холодильникке, муздаткычтарга сактап коюп туруп, анан баягы убактыбыз жетпейт, же болбосо кээ бир жерлерде суу кеч чыгат да. Ошол жерлерге биз коюп коюп анан өстүргөн ушундай немелер болду да. Андан сырткары ошол баягы күзгү көчөт отургузуу иштерин дагы вообще токтоп калды эле. Аны дагы колго алып азыр эме кылып атабыз, ишке киргизип атабыз. Негизгиси айтайын дегеним ушул бизде ушул бул баягы ылдыйкы зонадагы жанагы меме бактарды өстүрүү бул бизге эки жактан баягы пайда алып келет да. Биринчиси ошол жанагы кунарсыз жерлерди өздөштүрүү, бакка айландыруу. Экинчиси ошол жердеги жергиликтүү элдердин бир каражат табуу, бир жумуш менен камсыз болуп, экономикалык жактан баягы пайдалуу жактары бар да. Бүгүнкү күндө бизде ошондой иштер жүрүп атат. Андан сырткары ошол жана жаңы технологиялар демекчи, бүгүнкү күндө дагы бизге дагы тапшырма коюлган. Жанагы клондоштуруп инвитро лабораторияларын иштетүү боюнча бул баягы көчөттөрдүн 100% ошол кайра алганда 100% ошол бардык касиет немесинин баары өтөт деген сөз да. Бул мисалы үчүн бир уруктан алып отургузсак, ошонун бир 70% биз мисалы үчүн ошол баягы сапатын алат да. Ал эми инвитро кылганда бул жерде баягы 100% ошол генетик баягы сапаттуулугун алып неметет. Бүгүнкү күндө ошол кичи лабораторияда биз иш баштап акырын ошо көрүп атабыз. Бул дагы жана көчөттөрдү батыраак, сапаттуу, баягы оорулардан баягы тышкаркы ушундай бир көчөттөрдүн сапаттуу көчөттөр даярдоого мүмкүнчүлүк берет да. Анда суроо пайда болуп атат да. Мисалы үчүн сырттан дагы көчөт алып келип аткан учурлар болчу эмес беле буга чейин? Бар. Мындай чет өлкөдөн сапаттуу деп анан ишенип алып келип анан олтургузулгандан кийин такыр мөмө бербей, гүлдөп, түшүм бербей койгон учурларын айтып жүрүшөт. Негизи эле бүгүнкү күндө ошол жашыл мурастын алкагында отургузулуп аткан көчөттүн баары тең анда өлкөдө өндүрүлүп, райондоштурулуп, же болбосо адаптация болгон көчөттөр деп айтсак болобу, же сырттан да алып келгендер барбы? Сырттан алып келгендер дагы бар, келип атат. Анткени баягы бул эми багбанчылыктагы бул өзүнчө бир бизнес да. Бул жерде баягы биз андан да качпашыбыз керек. Жаңы технология, жаңы сортторду биз алып келип
Бирок биздики биринчи көчөтканаларда баягы апробацияны өткөрүп, көрүп, андан кийин анан баягы жайылсак жакшы болмок да. Биздики баягы көчөткана комплекстери начар болгондуктан баардыгы эле түз эле баягы бакка отургузуу иштери жүрүп атат. Анан сиз айткандай дыйкан ошол күйгөнүн бир 4 жылдан кийин билет да. Баягы түшүн бербейт, жөн эле баягы куру бакты багып жүргөн болуп калат да. Ошондуктан бизде ал кээ бир өсүмдүктөр мисалы үчүн жерди өзгөрткөндө дагы бир башкача өзүнүн бир немеси көрүнүштөр пайда болот да. Бул жердеги баягы суукка чыдамдуу баягы кээде бизде мисалы үчүн резко баягы континенталдык погода болгондугуна байланыштуу, климат болгондугуна байланыштуу ошондой баягы жактарын да караш керек да. Бул жерде сөзсүз илим да керек деп атасыз. Илим сөзсүз керек. Анан жана суроого жооп берип коеюн, ушул таладагы суроого бул дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Анан кийин күттүрбөстөн суроону кабыл алып Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз сизди. Орозоңуздар кабыл болсун. Атым Жылдызбек. Мен мындай деп айтмакчымын да, чындап эле Жашыл Мурас бул жакшы нерсе. Мына кээ бир акимиятчылар карап мына телесынактардан мен эле кыдырып калам, мына карасаң алдына акчаларды ээп коюшат да, анан же сугарбайт, чукурап калат да. Мына ошонун көчөнүн көрсөңүздөр көп да. Ошону көзөмөлгө алып койсо ошончо акча коротуп аткандан кийин бул өкүнүчтүү. Экинчиден мына Албек маалында мэр болуп турган 9000 көчөт алып келди. Эми ошончо кылып мамлекетке зыян келтирип, ошол нерселерди өзүбүздөн эле мына питомниктер көп го. Ошол өзүбүздөн өндүрүп, өзүбүздөн эле чыгарсак жакшы болот эле дейм да. Анан шаардын ишин карап койсок, бак шаардын жакшы эми. Баягы бүт эле супермаркет куруп эле, же бир нерсе заправка куруп эле, бүт жашылдандыруу кырылып атат. Баягы Бишкек жашыл шаар деген састан алыстап калдык да. Анан бирок ушу көчөт дагы экинчи маселе ушу тоолордогу, мисалы тоолуу аймактагылар көчкү жүргөн жерлерге ушу көбүрөөк ушу жергиликтүү бийликтер менен баягы көчөт отургузса, тамыр болуп, кармап, ушу көчөт азыраак боло эле деген ойдомун. Рахмат. Урматтуу Жылдызбек, эң туура суроону бердиңиздер. Биздин жердеги инспекторлор бул боюнча мониторинг жүргүзүп, контролду тынымсыз көргөзүп келет. Анан эми буюрса жанагы сырттан алып келген деген темага биздин бул экология жагынан ошол жалпы эле бактарактар Жашыл Мураска эң активдүү катышып аткан депутатыбыз Эмил Жамгырчиев, киши Татарстандын жетекчилери менен сүйлөшүп, учурда ушул 2 миллионго чейин көчөт алып келем деген тилеги бар. Анын үстүндө иш жүрүп атат. Анан буга чейинки болсо баягы 9000 кымбат көчөттөрдү алып келген. Бул эми бизге баягы кыйыр тиешеси бар суроо болуп атат. Ага жооп бере албайт экенмин. Анан бирок жанагыдай биз сапаттуу көчөттөрдү алганга аракет кылабыз. Жашыл Мурас долбоорун биздин дипломатиялык корпустун өкүлдөрү дагы жакшы колдоо алып атканын байкайбыз. Анткени ар бир бак олтургузууда сөзсүз мындай элчилер жүрүп атат. Алмаз мырза, ушул эл аралык алкакта биздин ушул Жашыл Мурас долбоорубуз кандай колдоого алынып атат? Бүгүнкү күндө бул Тышкы иштер министрлиги тарабынан бул жакшы баягы ошол Жашыл Мурасты дагы бир өзүнчө бир бизче токойчуларча айтканда дагы бутагы чыгып, ошондон ары улап өздөштүрүп атышат. Бул жакшы нерсе. Ошол чет өлкөлөрдө өзүлөрү ошол жерлердеги азыркы бүгүнкү баягы бүт жерде жаз келип, ушул иштерди ушул именно ошол бак отургузууга байлап, ошол жерде дагы бизде кээ бир өкүлчүлүк баягы посолдуктар болсо ошол баягы бизден да көчөттөрдү сурап атышат. Биз баягы ушул Кыргызстандан өнүктүргөн ошол биз тарых катары ушундай кылабыз деп, отургузуп кылабыз деп. Ошол жерде иш-чараларда мисалы үчүн бир Кыргызстан боюнча бир иш-чаралар болсо, ошол жерде бак отургузуу менен баштап атышат. Бүгүнкү күндө бул жакшы сартка айланды. Андан сырткары бизде ошол былтыр Жашыл Мурас компаниясы жол картасында жанагы көзөмөл жүргүзүү боюнча, анан чет элдик инвесторлор тартуу боюнча дагы Жашыл Мурас порталын иштеп чыгуу тапшырылганда, бул бүгүнкү күндө ошол портал иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө азыр эми биринчи жылдары биз Наура кеттик. Азыр кийинки жылда ошол бүт отурулган биздики азыр токой баскан аянттагы жерлердин баарын GPS координаттарын алып, ошол жерге отургуздук дагы ошол порталга кирип, биз ошол жерден көрө алабыз да, кайсыл жерге отургузулгандарын. Эми бизде эми жанагы мүмкүнчүлүктөрүбүз эми баягы кичине ченемдүү болуп атат.
дагы мындан ары жанагы спутник байланыш менен баягы саат сайын же болбосо онлайн режимде немете турган болсок биз ошол жерлерди көрө алабыз деген. Ар бир көчөттү көрөт. Ар бир баягы плантацияны көрөбүз деген немеде туруп атабыз, баягы кайсыл жерде болуп атат деген. Анан ошол жерде тарыктары баягы кайсы жылы отургузулган, эмне отургузулган деген бар бүгүнкү күндө электрондук форматка кирип атат. Бул эми эмдиги жылдан баштап ошол жанагы жалгыз эле баягы биздин кызматкерлердин көзөмөлү эмес, уже коомдук көзөмөлгө дагы биз сайтка коюп, бул жер мындай болуп атыптыр деген иш-чаралар. Бул жерде жалаң эле бир өзүбүздү чукуш эмес, ошол жерде момча көчөт курап калыптыр, ошол жерге мен дагы барып ошол жерде мен отургузам деген дагы бир демилгелер бар. Анткени бизде ошол жалышуу мурасынын алкагында жана инвесторлорду тартуу максатында бүгүнкү күндө бизде Доскредо банк ошол портал аркылуу баягы буйртма берип, заказ берип, бизге бир плантацияда бир жерди бөлүп бергиле, биз өзүбүз барып ошол жерде отургузуп, өзүбүз ошол токойчулардын тили менен бир 5 жылга чейин биз ошол өстүргөндөн кийин ошол жер анан баягы токой баскан аянтка которулат да. Биз ошого чейин биз өзүбүз баягы асыроо иштерин, кайтаруу иштерин колубузга алабыз деп бүгүнкү күндө ошол Доскредо банк ошол заявка таштады. Былтыр дагы 1-2 жаранда өзүлөр көтөрүп атат. Көчөттү дагы өзүлөр алат дагы, көчөттү сугаруу жанагы 5 жыл карап багып берип анан сиздерге кайра баланска өткөрүп ошондой деген. Алардын сиздердин баланста турган боюнча эле карап беришет. Анан алар дагы баягы бүгүнкү күндө баягы корпоративдик жанагы коллектив менен тышка чыгып иш чыгылуу максатында ошол жайында дагы барып биз эс алгыча барып сугарып баягы иштерин жүргүзөбүз деп атабыз. Андан дагы сырткары жакында эле дагы бир заявка түштү. Италиялык бир компания ошол 50 гектар жерге биз бак отургузабыз деген неме менен ошол электрондук порталга катталды, кирди. Биз бүгүнкү күндө ошол жерлерин Жалал Абад областынан, Ысык көл областынан ушул токой отургузуп, өз каражатына отургузат, өзү да кайтарат. Анан бүгүнкү күндө жанагы биздин жашыл мурас, жашыл экономика деп баягы кетип атпайбы, ошол жерден бизден ушул Европада чоң компаниялар, мисалы үчүн жанагы таза абаны тазалоо максатында баягы өзлөрүнүн салымын кошуп, ошол жерде баягы көптөгөн налог төлөнөт. Ошого байланыштуу булар ошол башка жерлерде баягы жашылдандыруу иштерин жүргүзүлсө, ошол салык төлөөдөн баягы азайтылып ошотулуп ушундай бир бурчактары кирген да, бул кирген да. Ошонун негизинде ошол чоң компаниялар азыр ошол келип атат ошол Кыргызстанга. Бул баягы бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк тил менен айтканда карбон бизнеси болуп саналып атат дагы. Бүгүнкү күндө ошол биринчи бизде ошол буюрса ошол 11 апрелде Жалал Абад областында бир 5 гектар жерде ошол плантация ошол өзүлөрүнүн акчасына өзүлөр отургузат да. Анан алар ушу Кыргызстан суроону аягына чыгарып койсок да, ошондо сиздерден көчөт сатып алып атат. Алар өздөрүнүн өлкөсүндө мындай салыктык жеңилдиктерди алып атат, а биз ошондо жерди аларга акысыз берип атабыз да өлкөнү мындай жашылдандыруу үчүн же кандай болуп атат? Биз аларга жерди берген жокпуз, ал жерди жөн гана отургузганга гана ошол чектеп баягы аныктап берип атабыз да. Бизде ошол келишим бүгүнкү күндө толук кандуу жоболор иштей элек, бизде жазып элекпиз. Но бирок бүгүнкү күндө ошол пилоттук түрдө биринчи баягы келишим түзүп, ушул жерге отургузабыз, ушундай кылып иш алып барабыз деген максатта жүрүп атат да. Саламатсызбы, байланыштасыз? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кутмануу күнүңөр менен орозоңор кабыл болсун. Бүт барыңардын келген меймандардын ушу биринчи радионун жамааттарына ишиңерге ийгилик, күбөлөңө тынчтык, Ләймпәрвер Аллахтың арғы дүйні бақтылықтың насip қылсын сілерге. Бирок мен мындай дейтін азыр аябай сүйініп отам ушу кишинин немесине. Ишине ийгилик болсун, үй бөлөнө тынчтык, иши алдыга жылы берсин. Шу Садыр Жапаров өзү жалгыз сайра ойлотот. Биздин жалп эл, биздин коом ушуну бир жаккадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушуну кайра колго алышыбыз керек. Мен өзү эне менен баланын айыптарды коргоо фондунун президенти Мурзай Байымсатов Тайгулдаш. Мен айтармын да мынау Ленинский район вообще эле позитивный. Мен мына Бешеналиевда жашайм, Бесар маңдайында. Бир да жерде кылганбы билбейм. Келгенден бери эч кандай багдарак жок. Каяка отуруп, каяка эме кылышына билбейсиң. Же бир королордун порядкасы жок. Бир квартиралар нормаль иштесе болот ушу жерде. Ар бир адамдын өзүбүздүн бир квартирага милдеттендириш керек да. Биз коом баары бир эле адамдын колунан келбейт, жалпы адамда киришибиз керек да. Анан мен дагы мына изилдеген себебим эмне? Мына озон катмары жукарып,
ультрафиолет немелер бүт бар келип атат дагы. Биздин детский оорулар, неизвестный инфекциялык оорулар, кожный заболеваниялар биздин келечек муунга өтө оор келип атат. Ушуну жапатырма мисалы үчүн жасылданышты биз колго алышыбыз керек. Мына көрдүңүздөр чет өлкөдөн келип тиге деп аткан булар мөңгүлөр агып кетпесин, ушу абайым болбосун, жок дегенде озон катманын бир канча 1 миллиметр болсо дагы ушу каптап калсын деген ой менен чет өлкөдө жапатырма Кыргызстанга эме колдоо көрсөтүп атат да. А биз болсо наоборот кыргыздар кордоп атабыз. Барын кырып, кесип, бир барын талкалап, отун жасап, түтүн чыгарып, бүт баары жокту мусуларды эме кылып, ушуну колго албай атабыз да. Ушуну мен ойлоп атам, мына ошто майыптардын үйүндө жакшы неме колго алган сакоолорчу. Неме ойлор алган, бирок суу жөнүндө кыйын. Башка домдордукуну кеспейт, келип эле биздин майыптар үйүн кесип кетишет. Келип эле меката, бирок жасылданганга биринчини алышат да буларчы. Үйлөрдөн дагы чакка менен суу ташып чыгып мен кылышат. Ошого мен ойлойм да, ар бир кварталны, ар бир домкомду, ар бир квартираны керек болсо схема түзүп, милдеттендиришибиз керек. Рахмат сизге. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз. Менде бир суроо бар эле сиздергечи. Мунуга жанагы 49 жылга объявленияга берген жерлер барго. Ошолордун срогу бүткөндөн кийин, 49 жыл срогу бүткөндөн кийин кандай болот? Ошол жерге биз жана алма убактарды тиктебиз да. Ошол срогу бүткөндөн кийин кандай болот? Биз дагы узартсак болобу же өкмөткө өтүп кетти? Ошону айтып койсоңуз. Рахмат. Сиздер ошол мамлекет Токаев фондунда 49 жылга ижарага алып, бак отургузам деп милдеттеме алып иштеп аткандан кийин ошол жерде жылына мониторинг болуп турат. Эгер бак өстүрүп иш кылып барып атса, биз мамлекет тарабынан эч кандай тоскоолдук болбойт. Ал өзүңүз деле билсеңиз керек, 49 жылга чейин ошол багыңызды жоголо дегенде бир 6-7 жолу жаңыртасыз да. Ошол эмгегиңизди биз мамлекет ал кайра тартып албайт, ал мамлекет өзүнүн албаны өзүнүн мойнуна албайт да. Ошондуктан сиздерге арендага берген да, сиздер дагы ошол жана бак отургуз иштерин жүргүзүү максатында. Ал жер алынбайт, кайра эле баягы узартуу иштери жүргүзүлө берет. Жогоруда Мурзаева эжебиз дагы айтып өтпөдүбү? Ушул жашыл долбоорду ар бир адам колдоого алыш керек деп. Кубат агай, сиздер ошону сезип атасыздарбы? Биздин коомчулук ушул жашыл мурасты кантип колдоого алып атат? Туура, бул эжекебиз дагы эң туура көйгөйлүү маселени көтөрүп атат. Себеби ошол мен жогоруда айтып өткөн тескемеде ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына милдеттендирилген. Бирок ошентсе дагы мына контроль, мониторинг бизде. Биз кайсыл жерде кандай мүчүлүштөр болду, ошонун баарын аныктап, аларга тийиштүү эскертүүлөрдү берип туруш биздин милдет. Ошондой эле мына жашылдандыруу өндүрүш өнүктүрүү үчүн бизде тоо кен тармагындагы компаниялар бар эмеспи? Биз ошол министрибиз Мелис Жусупжанович Турганбаев жаңы келди. А киши дагы бул Жашыл Мурас компаниясына активдүү катышып, ошол тоо кен тармагындагы компанияларга өтүнүч катары ошол соц пакеттин алкагында болобу же башка өзлөрүнүн каражаттары менен кайсыл жерден казып атса, ошол айыл өкмөтүнө, ошол районго кол кабыш кылып бактарактарды отургузганга жардам берсе деген өтүнүч менен чыгып атабыз. Жана ошондой эле мына Жашыл Мурасты мындан ары дагы улантыш үчүн мына түштүктө активдүү жүрүп атат. Түндүктө болсо бир аз муздагыраак болуп, эң кийинки кезектерде ошол Ысык көл, Нарын, Тогуз Торолор ошол кечирээк болот. Келерки жумада министрибиз менен дагы биз ошол жерде тоо кен, Вертекс деген, жер үй деген компаниялар бар. Алар менен бирдикте ошол Жашыл Мурас компаниясынын алкагында тийиштүү иштерди жүргүзөбүз дагы. Ошол парктарды, аянттарын, анан эми Кудай буйрса муну дагы средства массовый информацияларга чагылдырып, коомчулукка
кандай иштерди жүргүзгөнүбүздү улам жума сайын күн сайын берип турууга биз пландап атабыз. Эми жогоруда угарман суроо узап кетпеди эле, жалпы эле Алмаз мырза жапайы жаратылыштагы токойдун абалы кандай болуп атат деп, токой кыскарып атабы, жалпысынан же кеңейип атабы, ушуга токтолуп берсеңиз. Мен туура суроо болду. Бизде 10 жылда, 15 жылда мүмкүнчүлүккө жараша улуттук токой инвентаризациясы жүрүп турат. Ошол цифралар менен айта кетсем, биз бүгүнкү күндө 30-жылдын токой баскан аянтында деңгээлинде келдик. Бул 30-жылы биздин токой баскан аянт 6% болгон экен. Бүгүнкү күндө 6,2% түзүп атат. Орто жерде 3%га чейин түшүп кеткен. Бул баягы кыргыздар өзүбүз баягы Эгемендикти алгандан кийин. Жок, андан мурун эле баягы отурукташуу, айылдарды уюштуруу башталган, ошол убакта курулуштар башталганда массалык түрдө токой кыйылган. 50-жылга чейин 3% чейин токой баскан аянт болуп калганда, ошондон кийин ага чейин баягы токой баягы өндүрүштүк багытта заготовка даярдалуу болгон. Андан кийин токой чарба уюшулган 50-жылдар, ошондон баштап токойду өстүрүү, көбөйтүү, андан кийин гана сарамжалуу пайдалануу биринчи ишке коюлгандагы. Ошо өстүрүүнүн максатында акыркы биз мына былтыр токой тармагы 75 жылдыгын өткөрдү. Ошол жерде биз бүт маалыматтын баарын көтөрүп чыгып, анализдин баарын караганда акыркы убакта ошол адамдын колу менен 80.000 гектарга жакын жер баягы токой баскан аянтка айлантыр 84.000 гектар жер. Андан сырткары биз баягы табигый өсүштү да камсыз кылсак, бул табигый өсүш дагы бир четте жакшы көрсөткүчтөрдү берет. Бүгүнкү күндө ошол 300.000 гектарга жакын жер баягы табигый өсүш бар. Жок дегенде мен алысмын. Кыйылып атат. Кыйылгандар дагы бар. Браконьерлик болуп атат. Ушундай нерселер бар. Бирок бул дагы баягы көбүрөөгү ошол өстүрүү иштери көбүрөөк жүрүп атат деп айта кете алам. Андан сырткары эми кээ бир жерлерде кыйык иштер болуш керек. Бул токой чарбасынын өзүнүн эмесинде баягы жашы жеткен, курагы жеткен, анан жана жыгылып, табигый шарттарда токойдун арасын тазалап туруш керек, суюлтуп туруш керек. Анткени ошол айтөө жиш болгондо дагы баягы негизги токойдун негизги породаларынын өсүшү дагы баягы басаңдап жакшы болбой калат да. Ошондуктан тазалоо иштерин жүргүзүш керек. Бул дагы бул биринчи ошол токойдун өзүнүн өсүмдүктөрдүн өсүү баягы немесине шартына жараша, экинчиси баягы коопсуздук. Бул жерде баягы өрт чыгып кетүү коркунучтары көп болот. Ар кандай оорулардын пайда болушуна баягы кулап калгандарды тазалап туруш керек. Бизде баягы чыпалагын сал десе баягы 5 колду салып жатпайбызбы? Токойду тазалоого биз деле ошол жерде жергиликтүү элдерге беребиз баягы. Тазалап, отунга жарамдуусун баягы өзүңөргө анча баягы курулуш иштерине баягы колдонуп алгыла деп жөн чирип жаткыча бизге да токойду тазалашыбыз керек. Ошондо мисалы үчүн баягы уруксат кагаздарын жазып берсек, анан ошону пайдаланып бир баягы турган нерселерди кыйып салган фактылар бар да. Жок деп айта албайбыз, бар. Бирок баягы акыркы 5 жылдык ушул немени көтөрүп чыксак, анализди көтөрүп чыксак, мыйзамсыз токой кыюу азайып келатат. Чын азайып келатат. Рахмат сиздерге. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында сөз кылдык. Маекте белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү токой кызматы жалпысынан 13 миллион сом, кечиресиздер, 13 миллион көчөттү даярдап койгон. Анын ичинде 8 миллиону ушул ол тургузууга жарактуу көчөттөр экен. Бизде уктурууда мейманда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Кубат Касейинов жана Айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматынын директору Алмаз Мусаев болду. Атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз уктурууда Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн 2023 жылга пландары тууралуу сүйлөштүк. Ушуну менен Кыргызстан маалыматталдоо программасы соңуна чыкты. Эми сиздер ушул эле программаны Биринчи радионун Facebook баракчасынан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.